Саламатсыңарбы биздин урматтуу подписчиктерибиз, катталуучуларыбыз. Катталуучулар, көрөрмандар, күйөрмандар, саламатсыздарбы? Бүгүн Белек подкастынын 3-эпизодун тартып жатабыз. Канча айдан бери чыгарабыз деген 4 айдан бери болду эпизод го дейм. 4 ай болду. Көптөн бери көрүшө элекпиз. Асель айым боюнда бар кезде акыркы эпизод тартылган. Андан кийин Японияга барып, Ооба, 3 ирет эне болуп кайтты. кайтып келдим. Ооба, чын эле көп убакыт арада өтүп кетти, аябай. Ушул убакыттын ичинде көп нерселер болду менин жашоомдо. 3-баланы төрөдүм. Атын Белегим деп койдук, ушу подкасттын атынан окшоштуруп. 3 эне болуш оңой эмес экен. 3 ирет 3 ирет, ооба. Улуу кызым 8 жашта, экинчи балам 4-тө, анан азыркысы болсо 4 ай болду. Кыйын экен, бирок Эмне себептен кыйын болду 3 ирет? 3 ирет экинчи балам болсо кичинекейде дагычы, ага убакыт бөлүш керек, же тамак жасаганга убакытым жок, же мындайча айтканда расфокус болуп кетти да, аябай элечи. Бирок азыр үйрөнүп, эми өзүмө кичинеден келип жатам. Анан 3 бала төрөгөндөн көп энелерге баа бердим. Ушунча күчтүү менеджмент болсо да, менеджмент жактан алып барып кетет. Үй доктур болот экен дагы, баардык функциясын аткарат экен энечи. Ошон үчүн баарыңарга чоң рахмат силерге. Сиз кандай жүрдүңүз бул убакытка чейин? 3 ирет эне болгондо мен магистратурада студент болуп жүргөн кез эле да окуп жүргөнмүн. Өтө кыйналдым деп деле айта албайм. Абдан кубанганмын балалуу болгонума. Ал кезде Америкада болчу, Нью-Йоркто жашап жүргөн кез эле жакшы эле болду деп ойлойм. Ал кезде мындай тажрыйбалуу ата эне болуп калган соң анан жардамчылар көп болду. Жанымда апам жанымда жүрдү, сиңдим жанымда болду. Бирөөнү Мерим деген нянябыз да бар эле жаныбызда. Ошондуктан көп кыйналбадым. Энелерге жардамчы көп болсо, энелик милдет дагы, энелик жумуш мындай өзүнө жагымдуу болот деп ойлойм да. Анан жалгыз өзү эле бүт жүгүн тартып жүргөн болсо сөзсүз кыйналат. Бирок сиз жалгыз эмессиз, сизде да жардамчы көп. Балким Япониядан кайткыча бир аз кыйынчылык болгондур. Ооба. Ошо. Бирок чынында 1 балабы, 2 бала, 3 балабы эне болуу жеңил иш эмес. Ар бир энеге биз ардактуу грамота болобу, медаль болобу, эмне ыйгарсак дагы жараша берет. Анткени 10 кишинин жумушун аткарып жүрөт ар бир эне. Ооба. Эгерде ошонун баарын эсептеп чыксак канча акча тапмакпыз, Чын, азыр шаарда жардамчы жалдаш арзан нерсе эмес. Ошончо жумушчунун маянасын кошуп келгенде ар бир эне жүздөгөн миң сом каражатты өзүнүн үй бүлөсүнө үнөмдөп келет. Ошол жумушту өзү жасап. Ооба. Сиз ушул убакытка чейин кандай жашап келдиңиз 4 айдын ичинде? 4 айдын ичинде мен улуу кызымды окууга жибердим. Чет өлкөгө жакшы университетке өттү. Кайсы кесипти тандады? Биотехнология Ал эмне айтып кесибин. койсуздар? Ал жаңы технологиялар менен биологиянын кошулган багыты. Бул ден соолук дагы, медицина дагы, технология илимдерин дагы камтыйт. Өзүнүн тандаган кесиби. Келечекте ошол өзүмдү илим чөйрөсүндө гана көрөм деп өзү тандаган. Мен абдан кубандым. Азыр ошол 1 балам бойго жетип үйдөн чыгып турган кези мен үчүн бул чоң өзгөрүү болду. Оор нерсе болду. Араң эми көндүм десем болот. Ыйладыңызбы мен башка Көп ыйладым. мамлекетке? Абдан көп ыйладым. Кыз бала алыста жүргөнүнө, мен күндө көрө албаганыма абдан эле оор нерсе болду. Бул балдарды мектептен чыгарып окууга жибериш дагы бир чоң оор бир сыноо экен. Жеңил болот деп ойлогонмун, бирок андай эмес экен. Анан эне катары бир жаңы этапка өткөнүмдү сездим да. Башкача бир жашоо башталган. Анан менин тең туштарым дагы азыр
балдары университетте, кээ бирөөнүкү окууну бүтүп, кээ бирөө келин алып, же болбосо кыз узатып, ошо небере күтүп калган кездери. Азыр менин жашоомдо башкача бир Башкача этапка өттүңүз. орто жаштагы кишинин бир этабы, мезгилин өтүп жатам десем болот да. Анан ушул мезгилде дагы ата энеликке көз караш башкача болот экен. Ооба. Биз мурдакы подкастта биздин көрө турган адамдарга айтканбыз да, суроолоруңар болсо суроо жазып койгула депчи. Анан көбү деген өспүрүмдү кантип чоңойтуш керек, ага кандай мамиле кылыш керек деген суроо болду да. Менде андай, мындайча айтканда, тажрыйба жок аларга воспитание берген. Анткени менин балдарым баары кичинекей, алар мектепте окуйт. Ошо сизден сурап кетейин дедим. Мына келечекте кандай мен сизден үйрөнгүм келет да, ошону айтып берсеңизчи. Өспүрүм кыз балдардын денеси абдан бат ылдамдыкта өсүп жаткан кези да. Ошондуктан гормоналдык абалы боюнда бар аялдардыкындай болот да. Мындай. Өтө сезимтал, туруктуу эмес, анан көп уйкуга муктаж. Ошондуктан ал жаштагы балдарга абдан чыдамкайлык менен биз мамиле кылышыбыз керек. Анан бизди көргүсү да келбей калат, сүйлөшкүсү да келбей калат. Ошол күндөрдө биз жөн эле макул деп эле коюшубуз керек. 3 күн ошентип жүрөт, кайра 4-үнчү күнү келип өзү кучактайт, өзү апасынын жанына жатып калат. Балдардын ошондой биохимикалык процесстерин жүрүп жатканын биз түшүнүк менен кабыл алып, колдоп гана коюшубуз керек. Анан ошол кезде мына сен тылтыңдап атасың, же кайраша сүйлөп атасың, же көңүлүң эч нерсеге жок, же кабагың ачылбайт деп балдар менен урушуунун кереги жок. Бул азыр ушундай кыйын бир мезгилден өтүп атат. Бул Гормональ өтчү өзгөрүү нерсе. болгондо ошондой болот экен 3-4 да. жыл ошондой болот. Анткени ал кезде балдарга 11 сааттай уйку керек күнүнө, бирок ал окууга байланыштуу мүмкүн эмес. Балдар 7 саат да октобойт көп кезде өспүрүм балдар. Ошондуктан уйкусу канбагандыктан дагы маанайлары начар болуп, көп нерсени көтөрө албайт, сөздү да көтөрө албайт, көздү жумуп эле коюш керек. Бөлмөсү тазаланбаса мейли, окуусу болсо, китеп окуп аткан болсо, жакшы чөйрөдө, коопсуз чөйрөдө жүргөн болсо, биз ошого гана кубанып жүрө беришибиз керек. Түшүнүктүү. Бирок менин балдарым азыр жаныман чыкпайт да, алардын дүйнөсү мен элем да, ошон үчүн мен элестете албайтам кийин менин көргүм келбейт кийинкичи. Эми ал убактылуу эле нерсе болот да. Анан ал жаштагы балдар өзүнүн өзү ким экенин дагы туура түшүнүшпөйт. Ата энесине сын мамиле кылып калат да. Ага чейин ата эне кудайдай көрүнсө, ал кезде ата энем деле кемчилиги бар турбайбы деп сындап Көздөрү карап калат ачылып да. калат, Ата энем кудайдай эмес турбайбы, булардын деле толтура кемчилиги, билбегени, анан туура эмес кылганы бар экен деп, анан биз ошол кезде кемчилигибизди моюнубузга алып, ооба менде деле кемчилик толтура, мен деле аракеттенем деп моюнга алып койсок, баланы өзүбүзгө жакын тартабыз да. А эгер ошол күндө сен кандай акың бар мага ошентип сүйлөгөнгө, же мени сындаганга, мен деген атаңмын же апаңмын деп алсак, бала бизден алыстап калат, же алыстап калышы мүмкүн да. Ошондуктан балага мындай бою узарса делечи, биз ошол бою узун кызыбыз же балабыз деле ичинде кичинекей бала кезин унутпай, биз мээримибизди төгөрүшүбүз керек да. Ошол эле учурда ошол бала биздин кучагыбызга муктаж, эркелеткенибизге муктаж, ошону эңсейт, ата албаса да, түртүп турса да ошого муктаж да. Анан ошосуна карабай, биз жумшак мамиле кылып, жумшак сөздөрдү таап, аябай жакшы көргөнүбүздү, алар менен сыймыктанганыбызды, колдоого, ар дайым жанында болгонубузду биз эскертип турушубуз керек. Анан кандай кыйынчылык болбосун, эмне ката жасабасаң, сен биринчи ирет бизге айтышың керек деп, ошондой мамиле курганга туура. Ачык мамиле кылыш керек э. Ошол мамиле гана баланын коопсуздугун камсыз кылат да. Анткени балдар ата энесинен коркуп, кылган бир шоктугун же туура эмес кылган ишин жаап жашыртып, бир андан да чоң кыйынчылыкты туудуруп коюшу мүмкүн да, өзү үчүн же үй бүлөсү үчүн же жакындарына. Ошондуктан балдарга ар дайым эмне кылсаң да айткандан коркпо деген жакын, ачык мамилени ата эне кура алса, ошондо бала үчүн абдан чоң жардам болот. Ооба.
Чоң рахмат, аябай чоң ачылыштарды алдым. Аябай коркуп жатканмын, анткени уккам да көбүнчө өспүрүмдөр ата энесин укпайт, үйдөн качып кетет, алкоголдорго таанышып ушинтип башталат дегендечи. Анан ошончо сөзсүз сизден бүгүн сурашым керек деп өзүмө жазып алганмын да. Бирок Бул өтө чоң коркунучтар, чоң ооба. маселелер. Баягы өткөнкү эпизоддо айтып кеткендей эле ата эне өзү жакшы үлгү болуп бериш керек балдарга. Анан өзү кыла албаган нерсени балдардан талап кылбаш керек. Туура. Кички балдар менен деле ошол эле принципте туурабы? Ошол эле эреже. Ачык айкын сүйлөшүү, Ооба. ишеним көрсөтүү, ошо баланын ишеничине мындай өзүбүздүн ишеничибиз, өзүбүз балага ишенсек, бала да бизге ишенет да. Ооба, туура. Азыр менин балдарым кичинекей, бирок кичинекей болсо да мен чоңдор катары сүйлөшөм да алар мененчи. Маанайың кандай? Кичинекей бала мисалы үчүн ыйлап келсе, эмне үчүн ыйлап атасың, эмне сезип жатасың деп мен дайыма анын ой пикирин сурайм да. Ал болсо менин жиним келип атат, мен ургум келип атат деп ушинтип айтат да. Анан ал өзү мага түшүндүрүп берген, ал өзү түшүнөт. Мен азыркы сезимим мындай турайбы. Анан мен сурай бердим, эмне кылсак болот депчи. Анан ал айтат да, кучактаңызчы мени депчи. Кучактап койсом, ал мынтип эс алып, токтоп ушинтип калат да. Ошо балдар менен сүйлөшкөн эң маанилүү деп мен 30 канчага чыкканда эми түшүнүп атам, ишенесиңизби? Мурун биринчи баланы төрөгөндө аябай мындай орой мамиле кылып, ыйлабачы, турчу нары деп ушинтип салчумун да менчи. Бирок экинчи баланы төрөлгөндө эле кадимки өзүм дагы жаңы апа болуп, жаңы тажрыйба алып, азыр болсо мындай эмоция алдырбай, акырын алар менен сүйлөшүп, ой пикирин сурап, кандай дейсиңер деп сурасам, алар мындай чоң адамдардай эле жооп берет да. Мындай кылбайлыкпы, мындай кылбайлыкпы деп алар өздөрү пландаштырып турушат да, аябайчы. Ошо биринчи балам көп эле менин колуман жеди да, мындайча айткандачы. Бирок экинчи, үчүнчү бала менен мындай токтоо, акыл эсиме мен дагы келдим го деп ойлоймун. Травмированный болду го деп кээде Ар жүрөгүм ооруйт. бирибиз ошондой ката Кетиребиз, кетиребиз, аны өз убагында оңдоп алган жакшы да. ооба. Көрүүчүлөрдөн келген өтүнүчтүн арасында англис тил үйрөнүү жөнүндө дагы суроо болду. Балдарды кантип англис тилге көңүлүн бурсак болот деп. Ошол суроого жооп бербей эле өзүбүздүн тажрыйбабыз менен Сиз бөлүшүп. айтып бербейсиңизби? Башта сиз айтасыз го, анткени сиз да тажрыйбалуу көрүп го. Мен англис тилин мектептен да үйрөндүм. Анан ата энем каражат бөлүп берип, репетиторго жөнөткөн, жумасына 3 жолу барып жүрүп, Арзыкан Назаровна Жаналиева деген Эсиңизде мугалимибизге бар дагы эле. жылдап барып окудум. Ошол абдан чоң жардам болду. Китеп алып берди ата энем, сөздүк алып берди, анан үй жумушунан бошотту англис тил үйрөнсүн деп. Аябай сонун экен. Мен кичинекей кезимде 5 жашымда го дейм, ал кезде атамдын колунда баары эле бар болчу. Мугалим жалдап, мен мугалим үйүнө жумада 2 жолу барып окучумун да. Татьяна бир нерсе болчу, эстей албайм. Ошол аябай айткан, эгерде сен англис тилди билсең, сен бүт дүйнөнү көрө аласың депчи. Анан мен бүт дүйнөнү көргүм келет деп аябай тырышчаак болуп окугам да. Анан ата энемдин кийин колунан келбей калды, банкрот болушуп, кредитке батып, анан барбай калдым. Бирок эсимде бир иностранецтер бекер сабак берчи, ошол жака барып, алар менен сүйлөшүп, мындай иностранец менен сүйлөшүп атып үйрөнүп кеттим да менчи кичинекей кезимде. Анан кийин мектептен окуп баштадым. Менимче менин үйрөнгөн ыкмасы бул иностранецтер менен сүйлөшүп атып чет эле үйрөтүп элдиктердин кеттим. чөйрөсүнө кирип, бул жактан бул дагы абдан жакшы практика түрүндө, тажрыйба түрүндө үйрөнүп кетүү эң жакшы. Мен дагы бир кошчу нерсе, бул англисче ыр үйрөнүү, ыр жаттап англис тилин үйрөнүү. Бул англис тилине гана эмес, кыргыз тилине дагы жардам болчу. Ыкма сөз байлыгын көбөйтөт, сөзсүз. Ыр жаттап да үйрөтсө болот. Анан сөзсүз телесериал, анимация тасмаларын көрүү, чет элдик дос күтүү, ошол чөйрөнү өзүбүзгө түзүү. Бирок чынында эле азыр англис тил жок. Балдарга билим алуу же жумуш табуу өтө кыйын болуп калды. Мурда орус тили жок, канчалык кыйын болсо, азыр англис тил ошондой эле орунду алды деп ойлойм. Сөзсүз балдарды англис тилге үйрөтүңүздөр. Азыр англис тил мына чет тил деп уже эсептелбейт го дейм.
мындай орус, кыргызча кандай сүйлөсөң ошондой сүйлөшүң керек да. Тилдердин бири. Мен ойлойм кыргызстандыктар сөзсүз эң кеминде 3 тилде сүйлөшүбүз керек, Ооба, ушул ооба. 3 тилде сөзсүз Ооба. сүйлөсөк, анда өзүбүзгө чоң жардам кылган болобуз. Ооба, туура. Бул Сиздин балдарыңыз да баары англисче сүйлөшөт менин билгенче. балдар эми Нью-Йоркто жашап калды, Аа. бала бакчага, мектепке ошол жакта барып калды. Бул жерде да эл аралык мектепке ошол себептен барууну тандашкан. Үч тилди тең алып кете алышпады. Кыргыз тилден мугалим жалдап дагы окутуп жүрдүм. Азыр үйдөн аракет кылабыз, ошол эле ырларды жаттайбыз. Өзүм дагы көп кыргызча сүйлөшөм алар менен. Алар дагы ошол кыргыз тилдин алар үчүн болгон ордун түшүнүп, кыргызча мугалим менен окуганга даяры болгондорун айтышты. Мен абдан ыраазы болдум. Сонун. Менин кичинекей балдарым төрөлгөндө биз жолдошум экөөбүз сүйлөшкөнбүз да, ал жапонча эле сүйлөшөт, башка тилди кошпойт. Мен болсо англисче сүйлөп үйрөтөм депчи. Азыр болсо эки тилди жакшы алып барып кетишти, экөөнү тең жакшы сүйлөшөт. Анан Кыргызстанга көчүп келбедикпи 2 жыл мурун. Анан Кыргызстанга көчүп келгенде түшүндүк да, кыргыз тилде сөзсүз үйрөнүш керек деп. Азыр жолдошум менен балдарым кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылып жатышат. Жолдошум болсо чат GPT менен кыргызча үйрөнүп жатат. Ишенесизби? Сонун. Уже Сонун. сүйлөп калды да. Анан эгерде аракет коюп, максат койсоң үйрөнүп кетет экенсиң чын эле. Ооба. Бирок япондор ушунчалык таң калтырат, келип эле бат эле кыргызча сүйлөп кетишет, бат эле үйрөнүп 3 алышат. айдын ичинде сүйлөп калышат экен аларчы. Кандай сонун. Бул силер эми айылда жашаган үчүн балдарга кыргызча үйрөнүү да жеңилирээк Керек, болуп атабы? ооба, сүйлөп Чөйрөсү калышты. кыргыз тилди да. Чөйрөсү баары Сонун. кыргызча сүйлөшөт. Анан кээде орусча сүйлөсө мен айтам, кыргызча сүйлөгүлө, түшүнөт. Менин балам кыргызча жакшы эле сүйлөйт. Кечээ кошунаастыкында отурдук да, анан балам кийимин кийбей эле сыртка чыгып баратат. Анан мен айттым да, каяка баратасың десем, эшикке деп тебип кетип калды. Баарыбыз отуруп туруп күлүп кеттик аябайчы. Кандай Балдар таттуу, бат балдар эле үйрөнөт кыргызча экен сүйлөсө. кыргызча. Кандай сонун. Биз Аселя айым менен сүйлөшүп алдык алдын ала. Бул 3-чү белек подкаст эпизодунда 3 тема тууралуу сөз кылабыз деп. Бул балдардын билим алуусу, экинчиси балдардын коопсуздугу жана үчүнчүсү бул балдардын туура тамактануусу. Ушул 3 тема тууралуу биз терең маалымат менен бөлүшөбүз. Кыргызча китептерди кайсы дүкөндөн сата алабыз деген суроо келди. Мындай дүкөндөр азыр аз эмес. Бул экрандан даректерин, аттарын азыр көрө аласыздар, баарын чыгарабыз. Биз айтып жаткан кыргыз тилинде китеп саткан Нуска китеп борбору. Биз азыр кирип, кыргыз тилинде балдар үчүн кандай китептер бар экенин көрөбүз. Бул дүкөндүн дареги Эркиндик бульвары 56, Абдымамунов жана Фрунзе көчөлөрүнүн ортосунда жайгашкан. Жүрүңүз, киребиз. Жаңы кыргыз тилинде балдар үчүн чыккан китептердин арасында мен белгилеп кетет элем, бул Береке букс китептери жана Билимпоз китептери. Азыр сиздер дагы буну экрандан көрүп, Instagram баракчасына катталып алсаңыздар болот. Бул реклама эмес. Бул эч кандай жарнама эмес. Биз өзүбүз балдарга, башкалардын балдарына белек катары жана учур бала бакча, учур мектебине, Билимкана, American School мектептерине алып жүргөн китептерибиз. Биз кыргыз тилдүү учур мектеп жана учур бала бакчага кыргыз тилдүү китеп алып жүргөн жерибизге бул китеп дүкөнү тууралуу айтып берсин деп учурдун жетекчиси Ширин айымды чакырдык. Кутман Кош келиңиздер. Көрсөтүп айтып берсеңиз, ата энелер балдарына кыргыз тилинде кайсы китептерди бул жерден табыша алат? Кутман бүгүн биз кыргыз тилдүү нуска китепканасындабыз. Жүрүңүздөр, балдарга арналган адабият менен таанышалы. Бул текчеде балдарга арналган бала бакчадан баштап жогорку жаштагы балдарга арналган адабият жомок китептер экен. Мисалы бул жерде Алтын канат китеби. Анан бул жерде эң кызыгы, мага жакканы белек катары сунушталган
балдарга Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын жыйыны экен. Абдан жакшы белек, бир бокско салынган, тартуулаганга даяр. Бул бетин да көрсөтүп койсоңуз болот. Баасы 12 китептин баасы 5100 сом экен. Бул негизи балдарга, улууларга деле арналган сонун китеп кутучасы деп эсептейм. Китепти белек кылууну адат кылсак. Эң жакшы китепти балдар, кээ бир балдар кубанып алат, кээ бир балдар эмне деген белек деп коет, бирок адатка айландырыш керек, сөзсүз. Бул жерде өдөңкү текчеде ар кайсы улуттардын балдарга арналган жомок китептери тизилген. Бул жерде ар кандай темада, ар кандай жашка арналган китептер котормосу. Ылдый да балдарга арналган психология китептери. Бул жерде сонун негизи бул китеп мага өзүмө абдан жагат жана ар бир ата энеге окуусун сунуштайм. Бала тарбиялоодо 100 негизги эреже деп келип алып окуңуздар. Ооба. Ал эми кийинки текчеде бул жерде бөбөктөргө арналган жомок китептери кичинекей көлөмдө, өтө жеңил жана жагымдуу сүрөттөр менен коштолгон. Карап көрсөк болот. Бөлөк элден келген китептердин котормолору да бар экен, кыргыздардыкы гана эмес. Ооба. Ылдый жакта мисалы биз бакчабызда колдонгон Чыныбек китеби. Бааларын сурадык. Орто баасы 400-500 сомдун тегереги экен. Буну белгилей кетсек, эң жагымдуусу бул китепканада китептердин баасы өтө жагымдуу ата энелерге жана ылайыкталган. Орус жомоктору дагы бар экен. Ооба. Эми бул жака көңүл бурсак, бул жерде балдарга арналган академиялык жактан китептер, мисалы кыргыз тили бала бакчасында биз колдонобуз. Бул тарбиячылар үчүн жана биз үчүн чоң жардам. Ичинде атайын иштелип чыккан иштөө эдептери менен биргеликте. Бул балдардын кабыл алуусуна, үйрөнүүсүнө жеңилдик жаратат. Мен ушуну сатып алайынчы. Кичине айыл балам бар, кыргыз тилинде ушу китеп менен үйрөтөйүн. Ооба. Биз мектебибизде колдонобуз. Бул болсо 4-класска арналган иштептери менен китеп кыргыз тили. Балда азыркы учурда кыргыз тилин үйрөнүү чоң көйгөйдү жаратат. Ошондуктан ата энелерге сунуштайт элем, жеке өзүңөр алып үйдөн дагы үйрөнсөңүздөр болот. Жана бул жакта балдардын психология китептери дагы бар экен. Ооба. Бул китептер мага абдан жакты. Бул жерде мисалы мыкты ата энелерге сунуштай турган китептерден буну өзүм окуп чыкканмын. Жакшы китеп деп айта алам, сунуштайм. Мыкты. Кыргызстандан чыккан китеп экен, бул таалим деп турат. Ооба. Котормосу Кыргызстандан. Бул котормо, Басмаканадан таалимден кеткен экен. Чыккан экен. Жакшы. Мына иши кылса бүт ушул бөлмөнүн баары кыргыз тилинде китептер экен. Балдарга гана эмес, улууларга дагы арналган китептер. Жана өзгөчө психология тармагында кыргызча котормолор да чыгып калган, абдан кубандырып жатат бизди. Сөзсүз балдарың менен бияка келип, китептерди көрүп, кыргыз тилде сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Бул текчеде мага жаккан китептердин бири бул Бакырбаган апалар, түрк балдар жазуучусу Хадижа айымга тиешелүү. Кыргыз тилине которулган акыркы 3 жылдыктагы эң белгилүү жана ата энелер көп окуган китеп болуп эсептелинет. Анан мени кубандырганы кыргыз тилине которулган басылмасы. Келип алыңыздар, окуңуздар. Бул жерде балдар дагы бар экен, Бакырбаган апалар менен Бакырбаган балдар ийгиликтүү, коопсуздуу, коомду жана Бакырбаган аталарды кошсок сонун болчудай. Ошондой коопсуз, туруктуу коом кура алабыз. Ооба. Алдыда бөлүшкөндө мыкты ата деген китеп бар эле. Сунуштайт элем ата энеге ушул китеп топтомун чогуу алып окуп көрсө болот. Сиздерди ата энеге жараткан негизги көйгөйлөргө бул китептер жардамчы болот деп ойлойм. Рахмат. Рахмат.
Убактыңар болсо сөзсүз кичинекей балдарыңар менен бияка келип көрүп тандап кетсеңер мен сунуштайм силерге. Жана WhatsApp номери менен бөлүшөбүз, экранда азыр турат, жазып алып, курьер аркылуу дагы алдырсаңыздар болот. Менин сунушум ата-энелерге пайдасыз белекти балдарына белек кылбай ушундай китептерди балдарга белек кылууну адат кылсак. Ооба, эң сонун болмок. Сөз байлыгы түшүнүүнүн поэзияда бар, тарыхта бар бул жерде. Жада калса мындай сенин өзүң жөнүндө деп мына дене энциклопедиясы экен. Мен өзүм дагы көрүп кубанып атам. Мектепке эгер кошо элек болсок кошо алалы. Сонун кошуп бүгүн биз адаттагыдай китеп каналыбызды китептер менен толуктадык. Силер дагы келип китеп чекчеңерди толуктасаңыздар болот. Мен болсо кыргыз тили китебин өзүмдүн балама сатып алдым. Биздин азыркы деңгээлибиз боюнча башталыш эле. Жана Элнуре Сандын деңгээли болсо аябай чоң экен. Сиз кандай китептер сатып алдыңыз? Мен Шайлообек Дүйшеевден Агындыларын алдым, жана Арслан Койчуевден 2 китебин алдым. Бул китеп менде бар. Буну белекке алып баратам. Экинчисин окуп бүтөйүн деп калдым. Добул таштык Заратустранын аңгемеси. Сонун чыгарма, сунуштайм. Жана Арслан агайдын Тагдыр жөнүндөгү ыр деген окуясын болгон азыр бул жерде 2 китеби бар экен. Булар дагы аз калды. Учур болсо эң көп сатып алган бүгүн учур болуп атат. Биз адаттагыдай эле балдарга, бөбөктөргө арналган китеп топтомун толуктадык деп айта алам. Бул жерде сабактарга жардам боло турган методика китептери, ошондой эле адабият китептери. Буюрса, бул биздин окуучуларыбызга, бөбөктөрүбүзгө жана ошондой эле ата-энелер үчүн сонун жагымдуу китептер болот деп ойлойбуз. Белек подкасттын атынан биз сиздерди кыргызча окууга, балдарга кыргызча окуп бериңиздер, өзүңүздөр окуңуздар. Чогуу ушу кыргыз адабиятынын, кыргыз поэзиясын, салтын улайлы, тилибизди байыталы, өзүбүздүн тил байлыгыбызды ушул китептер аркылуу токтобой өөрчүтүп, болгон күчүбүздү ушул кыргыз адабияты аркылуу дагы тилибизде болгон күчүбүздү ошого жумшап, жакшы адаттарды балдарга өткөрүп берели. Сөзсүз жөнөкөй эле эптеп септеген белек бербейбиз. Китеп сатып балдарыңа белек кылсаңар болот. Бул дагы абдан жакшы сунуш. Бири-бирибизге кыргыз тилинде китептерди белек катары жалаң жоолуктарды, бөлөк өлкөлөрдөн чыккан жоолуктарды гана тартуулай бербей, таттууну тартуулай бербей, чайларды сатып албай, мына сонун канчалаган автордун китептери турат. Бири-бирибизге кыргыз адабиятын, поэзиясын белек катары сунганды салт кылып киргизели, мода кылалы. Мына бул жерде атактуу блогер Айым дагы бул салтты модага киргизүүгө чоң Аракет кылабыз. аракетин жумшаса, ушул кыргызча китеп деген сонун белек экен деген күнгө жетип калалы. Азыркысы болсо Экинчи темабыз бул балдардын коопсуздугу. безопасность. Эң чоң бир терең маселе да. Мен шаарда жүрүп, унаада ата-энелерди көрөм да, өзүнүн балдарын артына же алдына отургузуп алат. Анан могу коопсуздук курун тагышпайт да, балдар бош эле жүргөндөй да. Терезени ачып алып отурган болот, терезени ачпай отурган мен токтотуп ата-энесин урушканга туура келет да. Ата-эне өзү танган, балдары бош. Ушул нерсе мени абдан таң калтырат да. Түшүнүк жок да. Түшүнүк жок болгон үчүн гана. Эрежеде бар, бирок түшүнүк жок. Мисалы үчүн ошол эле ата-энеге бирөө кымбат бир ваза берди дейли. 100 миң сомдук дейли, же андан кымбат. Ошону чоң момундай вазаны машинеге жөн салбай, кур менен бекитип алып бармак да жолдочу, ушул сынып калат деп. Калбасын деп ооба. А эмнеге балдарга ошентип кур такпайт ата-энелер? Мен ошону түшүнбөйм. Кыргызстанда кандай экен билбейм, бирок Японияда сөзсүз штраф
болот да, эгерде билип калсачы, милиция же гаи көрүп Кандай калсачы. өлчөмдө штраф? Анысын так билбейт экен, бирок штраф бар да. Мен ошо экзамен тапшырып машина айдайм деп жүргөндө окуганмын да. Анан ал жакта арткы отурабы, астыда отурабы, сөзсүз балдар деген там жашына карата отургуч болуш керек да. Мисалы үчүн ымыркай бала болсо ымыркайга ылайыктуу отургуч, чоң бала болсо чоңго ылайыктуу Сөзсүз отургуч. отургучка да Ооба, отуруш анан керек, коопсуздук отургучуна. ооба, айтып берейин дедим эле, жайында деген менин ата энем балдарды ысык көлгө алып кетем деди да. Анан жолдошум болсо ооба алып кетербиз деп айтты. Анан бирок жолдошум эстеп калды, тиги тайтабыстын куру иштебей калбады беле депчи, карап көрөйүн деп эшикке чыгып караса, куру иштебей калды да. Балдарым отуруп алган машинагачы. Анан менин жолдошум жок, барбайт деп койду. Атам болсо кандайча барбайт, биз пландаштырбадык белек десе, жолдошум айтты, жок, барбайбыз, анткени деген куру жок, это бул коопсуздук, болбойт, ысык көлдөн алыс деп. Аябай атам болсо таарынды мага, мен ушунча жылдан бери айдап жүрдүм, эмнеге мага ишенбейсиңерби депчи. Анан жолдошум айтты да, мен сизге ата ишенем, бирок башка адамдарга ишенбейм деп туруп алып барган жок. Анан атам 2-3 күн биз менен сүйлөшкөн жок, таарыныпчы. Бирок жолдошум айтты да, бул Кыргызстанды билесиң кандай айдайт экенин, мен балдарга ответственность алган үчүн жибере албайм деп ошентип айтты да. Анан азыркыга чейин биз дайыма текшеребиз да, туура салынды, туура салынган жокпу деп. Көп айтат, акырын эле айдап баратам, эчтеке болбойт депчи. Бирок алар физика закондорун билишпейт да. Сен катуу айдап туруп резко тормоз кылсаң, балаң лобовое стеклого жармашып калат да. Ошон үчүн сөзсүз кийиш керек кичинекей балдарга. Вазаны ушунча кымбаттап монтип көтөрүп келсин, анда бала деген мындан да Ошо кымбатыраак мен да. өзүм жакшы айдайм, мен акырын айдайм деген жарабайт. Анткени жолдо канчалаган машина. Ким кандай айдарын, соо эмес экенин, же Ооба. жолдо кырсыктап инсульт болуп машинеси токтобой калат. Ар кандай учурлар, ар кандай жагдайлар жаралышы мүмкүн да. Ошондуктан биздин түздөн түз милдетибиз бул балдардын коопсуздугун камсыздоо. Ата эне катары биз улуу кишибиз да, ал кичинекей балдар билбейт, түшүнбөйт. Ар дайым эреженин алкагында балдарды унаада ташуу биздин эң биринчи Милдет туура. Көп жолу көргөм да, жолдон кетип баратканда астыңкы унаада балдар терезеден чыгып, жарым денесин мынтип көрсөтүп, ойноп. ойноп. Анан мен катуу айдап барып туруп, байке, балаңыз сыртта, башы чыгып турат деп ушинтип айтып барчумун да. Аябай коркосуң, анткени сен өзүңө ишенсең, башкаларга ишене албайсың да. Сиз айткандай, билбейсиң да кырсык каяктан келет экенчи. Ошон үчүн сактансаң сактайм деп туруп, көбүрөөк ошо убакыт бөлүп койсоң жакшы да, балдарыңа карапчы. Мындай нерсени тобокелге калтыруу мүмкүн болбош керек да. Ар дайым Коопсуздук жөнүндө сүйлөп ошо анан ошол канча 3 кур болсо 3 бала отуруш керек да. 2 кур болсо 2 бала отуруш керек. 4-5тен отуруп алганда туура эмес. Ошо ар бир балага кур тагып, анан ташуу гана мүмкүн болуш керек да. Ушуга биз коом катары көбүрөөк көңүл буруп баштайлы. Бири-бирибизге акыл айтып, бири-бирибизге кой антпе, бул туура эмес деп ошол мамилебизди өзгөртөлү, көз карашыбызды өзгөртөлү. Балдардын коопсуздугу биз үчүн биринчи орунда тура тургандай кылалы. Туура, ооба. Чоң рахмат ушул жөнүндө айтып кеткениңизге, анткени эң маанилүү нерсе бул. Мен мындай элестете албайм да, балдарым жок болуп калса, бул менин жашоом жок болуп калгандай эле да. Ошон үчүн дайыма биз көбүрөөк жолдошум экөөбүз текшеребиз да, жакшы тагындыбы, жакшы тагынган жокпу депчи. Аны ар дайым машине жылаардан мурун машинени айдап аткан киши, айдоочу ар дайым текшериш керек. Жашына карабастан ар бир пассажир кур тагынган болушу керек. Эми улуу кишилер өздөрү жооп берет өзүнө, бирок балдарга биз жооптобуз. Балдар курду тагындыңарбы, тагынбасаңар тагынгыла деп карап, текшерип, анан машинени жүргүзүүгө биз көнүшүбүз керек да. Анан ой бул мындай, анан тигиндей деген мамиле туура эмес. Ой каяктагыны ойлоп таап атасыңар деген дагы мамиле туура эмес. Каяктагыны таап аткан жокпуз. Бул балдардын коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө сөз болуп жатат. Ооба. Жөндөн эле эреже эмес да бул, туурабы? Эшиктен келген эмес да. Бул эми балдардан баалуу башка эмнебиз бар? Ошо, туура. Суранычта ата энелер көбүрөөк убакыт берип, карап, балдарыңарды сөзсүз сактап, Эринбестен ошону текшерип, көндүрүп,
жоопкерчиликтүү ата эне болууга чакырабыз сиздерди, суранабыз. Ооба. Мен тажап кеттим жолдо ар бирине замечание кылып кыйкырып атыпчы. Дедиңизги. Үчүнчү темабыз болсо Балдардын коопсуздугу тууралуу бөлөк дагы маселелерди талкуулайбыз келе жаткан биздин эпизоддордо. эпизоддорубузда. Бүгүнкү эпизоддо ушул биздин көйгөйүбүз, биздин жүрөгүбүздү өйкөгөн маселе ушул. Ооба. Үчүнчү темабыз бул балдардын туура тамактануусу. Эми бул жерде бизде башкы нутрициолог адисибиз Асель айым сүйлөсүн, мен сурайм, анан билгени менен бөлүшөм. Асель айым айтып бериңизчи, балдардын бөлүп алалы, мектепке чейинки жаштагы балдар, башталгыч жана орто класстагы балдар жана жогорку класстын балдары тамактануунун эрежесин биздин ата энелер менен бөлүшүп бериңизчи. Эрежелер негизи үйдөн башталат. Ата эне деген сөзсүз холодильнигине, сөзсүз столдун үстүндө жашыл чай, жемиштер дайыма болуш керек да. Анткени балдар муну көрүп, бул жөн эле мындай, кандайча айтканда, көнүп калышат да муну көрүпчү. Для них это будет кантип Адаттагыдай нерсеге айланат. адаттагыдай болот. Ооба. Аны мисалы үчүн менин балам деген шпинатты көрсө же капустаны көрсө деп айтпайт да булчу. Ал барып эле жейт. Коркпойт, ооба. Жүрөгүм айланып атат дебейт. Анткени мен жеп жүрөм. Ооба. Кичинекей кезинен бери ал көрүп келген да. Ошон үчүн эгерде силер балдарыңар туура тамактангысы туура Танууну үйрөттүм десеңер, өзүңөр жеп башташыңар керек да. Эми ал сөзсүз эле шпинат эмес да, шпинат деле бүт үй бүлөнүн эмесине кире бербейт, адатына. Бирок ошол эле сабиз, кайнатылган сабиз, зукини, кабачок, болгарский перец, ооба. калемпир же жашылча чөптөр. Ооба. Эмне маанилүүдөн бул биринчи очередь ирет болуш керек да. Кичинекей балдар деген саат 8-дерде уйкуга даярданыш керек. Мен көрүп жүрүшүм боюнча бияктагылар балдар 11-де, 12-де жатышат экен да. Бул туура эмес. Анткени балдар деген уктап жаткан учурда гормон роста деп айтып коет го, ошолор чоңоюп анан Бала уктап атканда гана өсөт. Ооба. Анан көбү болсо аябай кымбат оюнчук алып беришет, ресторандарга барышат, ойлошот да мен ушинтип воспитание берип атам деп тарбиялап жатам. Негизи деген тарбия үйдөн башталат да. Сен өзүң үлгү болушуң керек, салаттарды жеп, өзүң айтып берип, бул кандай витаминдер ичинде бар, бул кантип сени чоңойтурат депчи. Мисалы үчүн мен кичинекей балам Годзилла динозаврларды аябай жакшы көрөт да. Анан мен айтам да, билесиңби Годзилла эмне үчүн жашыл, өңү жашыл депчи. Ал билбейм дейт. Мен айтам, анткени Годзилладын жашылчаны аябай жейт, алманы аябай жейт депчи. Анан ал барып аябай көп жейт. Мама, мен жеп атам, мына мен Годзилламын деп ушинтип айтат да. Оюн түрдө алар менен сүйлөшөм. Кичинекей балдар сууну көп ичиш керек. Анткени алар аябай тез кыймылдашат да, тез тердешет, тез кыймылдашат, тез чарчашат. Алар суу ичкенде ошондо деген мындайча айтканда биз детокс кылып увлажнение кыргызча кандай болот экенин мен билбейт экенм. Жанын жандырат. Сууктук кошуу да денеге. Ооба, сууну сөзсүз ичиш керек. 4 жашар бала 1,5 литр бир күндө ичиш керек. 7 жашар бала 1 литр ичиш керек. Ушуну ар кимдики бар да эрежелеричи. Анан сууну сизде кичине лимон кошуп, балдан кошуп, столдун үстүнө коюп койсоңуз, чарчап чалкканда өзү келип куюп, иче калат да. Анан жолго да идишке куюп алуу, Ооба, идишке куюп алуу. Мен дайыма бир жака барбайм, алма салма балдарымы алып жүрөм да. Алар курсагым ачты, ыйлап баштаганда эле аларга глюкоза керек да. Анан всё, ыйлап баштадым, сумкаман алып чыгып, мен алма же, жарым саат ал дагы томпоюп отуруп турат да, эчтеке кылбай. Анткени деген эмне үчүн аларга энергия керек да, энергияны керек болуу учурда глюкоза берип туруш керек да. Глюкозаны биз фруктылардан алабыз, картошкадан алабыз, бататтан алабыз. Ошонун баарын ата энелер чипс алып берип, магазинден ар нерсе алып бербей, өзүңөр менен даярдасаңар, ошол аябай жакшы болмок деп мен ойлойм. Эгер талкан берсе, ошол дагы жарайбы? Талкан менен жээнтек тойдо талкан, сары май, анан бал аралаштырып коюп, балдарга ошону контейнерге салып жүрүп берсек болобу? Глюкозанын деңгээлин көтөрүп береби? Эң аябай мындай
кыргызчасын кантип айтаарын билбейт экенмин, кечирип коюңуздарчы, үйрөнөм. Биз сөзсүз. Орусча айтыңыз, мен Ооба, которуп ооба. берем. Самая легко усваиваемая глюкоза — это фрукты. Они легко усваиваются нашим организмом, и у нас в организме уже есть готовые ферменты, да. Это красный, кызыл алмалар, жүзүм, сезонный кайсы фрукталар азыр болсо, ошону берсеңиз оңойлойт. Сиз талканы мынтип отуруп, мисалы үчүн менин баламдын мектеби, садиктери 8-7 башталса, мен 6 туруп убактым жок да. Мага оңой эле мына органик алманы алып берип туруп, сумкасына салып койсоң ошол жакшы да, оңой. Демек эң жеңил глюкоза бул мөмөлөрдө. Мөмө. Биз кадимки үйдөгү бар мөмөлөрдүн эле ичинде болот туурабы? Ооба. Эгер жок дегенде жанагы кургатылган кайналы, изюм ошолордон берсек болот да, ал деле Алардан берсе глюкоза деле туурабы? болот, Анан ал деле. пастила, кургатылган даяр Бул жакшыраак да, альтернатива магазинге бар. карагандачы. Ооба. Бирок эң мындай баалуу нерсе бул мөмөлөр да. Үйрөндүм, мөмөлөр. Анан таңкы тамактануу, балдардын таңкы тамактануусу жөнүндө дагы сөз кылсак, биз менин мектептеримде азыр менюну өзгөртүп, Мен көбүрөөк көрдүм, аябай жакшы кылып турсуңуздар. белокту кыргызча эмне деп айтам билбейм, анда мен дагы изденүүдөмүн. Бирок менин түшүнүгүмдө балдар углеводко караганда белокту көбүрөөк кошуш керек тамагына, анткени ал өсүүгө Ооба. абдан керек, булчуңдардын, Ооба, сөөктөрдүн туура. өсүшүнө. Ошол себеп менен бизде азыр меню ППге өзгөрүп, анан ППга өзгөрүш дагы бул оңой акча эмес да, анткени сиз көргөндөр азыр Ал баары кымбаттады да. кымбат нерсе да. Ошо. Ден соолукту Ошол үчүн колдогон мен аябай менюну бааладым, киргизүү. менюңузду көрүп аябай жакты магачы. Мен нутрициолог катары я принимаю. Рахмат. Ооба. Анан балдарга компот бергенди да токтоттук да, анын ордуна чөп чайларды коштук, сууну коштук. Ошол компот эмнеге балдарга зыян экенин дагы ата энелер менен бөлүшүп койбойлу. Мен деле мурда билген эмесмин, бирок үйрөнгөн жылдан баштап токтоттум. Ооба. Компотту, анан коробкадагы сок берүүнү токтотконмун. Көп идиште сатылган йогурт бергенди да токтотконмун. Балдардын ооруганы азайган. Анан стоматологко да азыраак барып калганбыз да. Ооба. Йогурттарда, мисалы үчүн, эгер сиз артын карап туруп ингредиенттерин окусаңыздар, ал жакта жөн эле там йогурт деле эмес да, ал жакта сахар бар, усилители вкуса бар, химические вещества всякие бар да, ал жактачы. То есть үйүңөрдө жасасаңар, бул албетте бул башкача. Айран менен там клубника баал, кошуп, баал баал кошуп, же. бул башкача да. Бирок эгерде магазинден барып сатып алсаң, алардын ингредиенттери такыр башкача да. Ошон үчүн мен бербейт болчумун балдарыма да. Эгерде алар сураса, мен үйдөн жасап ичиңер келе, үйдөн жасасак жакшы болмок да. Өзү илгери үйдөн соонун кылып өзүбүз айран уютчу элек. Балким ошол адатка кайра кайтышыбыз керек. Үйдөн таза айран балдарга, таза азык берип. Кандай дейсиз? Жакшы болмок. Жакшы нерсе. Албетте жакшы нерсе да, мурчу. Айран эң сонун нерсе да балдарга. Компотту эмнеге мен балдарыма компот жасап бербейм? Анткени деген аны кайнатылганда сен чоң градус менен кайнатыласың да, туурабы? Ошол жакта бүт пайдалуу нерселер өлөт. Анан аны таттуу кылыш үчүн сахар, шекер дагы кошушат да. Анын ордуна сиз жөнөкөй суу, чөп чар кошуп берип атам деп атпайсызбы? Ошол 100 эсе ал аябай пайдалуу деп мен ойлоймун да. Рахмат. Ошол мен Нью-Йоркто тиш доктурга балдарымды алып барганымда аябай таң калгам да, тиштеринин акыбын көрүп. Анан сиз эмне бересиз дегенде, мен компот беребиз десем, эмнеге дейт, анда витамин көп деп айтсам, анда эч кандай витамин жок. Болгону силер кошкон канттан дагы ошол мөмөдөн бөлүнүп чыккан фруктоза аябай көп. Ошол тиштин эмалин жеп салат, өлтүрөт, бербеңиз деген да. Ушунчалык эле берем десеңиз, сууга ошол эле кулпунайды эле турап кошуп берип, ошентип эле берсеңиз дегенде, ошондон бери компот деген жок. Балдар мына Япониянын балдар ичпейт экен. Мен да балдарым ичпейт. Ал жакта Японияда кичинекей балдарга кара чай, жашыл чай, сахар менен деген жок. Жок. Бизде жалаң ошо менен кичинекей көп балдарга балдар кофеин чоңойт. мээсине жаман таасир этет деп берилбейт да. Чай берилбейт. Чайды дагы акырындык менен берели. Ооба, жана белок деп айтып кетпедиңизби? Белок маанилүү. Мен ойлойм, белок керек депчи. Бирок белокту дагы совмещать, кандай болот кыргызча? Кошо эмне менен сөзсүз салат болуш керек. Жер жемиштер, салат болуш керек. Салат, белокко сөзсүз салат кошулат. Клетчатка, мөмө, жемиш кошулат. Жемиштер кошулуш керек. Белокко сөзсүз жемиш кошулат, Мөмө кошулбайт Демек, да. белок деген бул эмне?
аны да түшүндүрүп кетели, анткени баары эле биле бербейт да. Нутрициолог эмес да, Ооба. мага окшогон кишилер. Белок деген бул эттин бүт түрү. Ак эт, кызыл эт туурабы? ооба, ооба. Балык да бул жака Балык кирет. дагы кирет. Анан быштак, курут, творог. Белок деген негизи бүт жакта бар да. Этте дагы бар, жашылчаларда дагы бар. Просто жашылчалда кичинерээк белок бар. Койдун эти, уйдун этинен ал жакта белоктор көбүрөөк бар да. Койдун эти, уйдун эти кичине кыйыныраак аны переваривание кылгангачы, Аш кылганга. кылганга. Ошондуктан мен айтам, эгерде силер эт берсеңиз, сөзсүз кууруп, майга мынтип былчылдатып эмес, мындай хотите сууга бышырып берсеңиз болот, запекать этип берсеңиз болот. Бирок сөзсүз салат менен бергенде ошондо дейин аш оңоюраак болот да. И туалетке барганда да, дааратканага барганга да оңоюраак болот да. Ошон үчүн жана айттым го сиздин менюңузду көрүп мага аябай жакты депчи. Анткени сиз балдарга жардам берип атасыңыз да. Алардын кедерки балдар мындай эт жегенден уйкусу келип, мынтип эметип берет го. Анткени организмге көп убакыт керек да, ошонун баарын переваривание кылгангачы. А сиз зукини коштуңуз, жана перецтерди кошподуңузбу? Сиз балдарга оңоюраак аш кылганга сиз аракет түрткү бересиңиз. Ошон үчүн аябай Рахмат. жакты мага. Ошондой бир максат койгонбуз өзүбүзгө. Биз мектепте бала бакчада балдарга берген тамагыбыз балдардын өсүүсүнө жана кабыл алуусуна жардам болсун деп. Анткени туура тамактануудан балдар 2-ге окуган балдар 5-ке дагы окуп калат да. Ушунчалык чоң таасир этет Албетте. тамак аш. Иммунитети дагы көтөрүлөт да. Анда биздин ата энелерге жардам болсун деп, балким мектептин ашканасына барып, ошол тамактарды көрүп, чогуу даярдап, анан рецепти менен бөлүшсөк кандай? Сонун болмок аябай. Бою катары рецепттерди чыгарып, анан ата эне скриншот кылып, ошол жерден телефонуна тартып алып, колдонсо болот. Биз азыр Учур жана Билим Кана Американ мектепти тамак менен камсыз кылган ашканадабыз. Ашкананын жетекчиси Улан мырза бүгүн нутрициолог Асель айымга атайын дегустацияга мектептин жана бакчанын менюсунан бүгүнгө арналган тамактарды даярдады. Азыр нутрициологдун Адилет пикирин угабыз. Кеттик Биринчиден чоң рахмат мени бияка чакырганыңыз үчүн. Аябай таптаза экен, ошого жирный, майлуу 5 коем. Лабораториядай сезилип жатам булардын баарын кийгизгениңиз үчүн. Айтып берсеңиз болот, биякта эмне бар экен, эмне жок экенин, анан болсо биз бирден дамын татып көрөбүз. Биринчиден да таңкы тамактардан баштайлы. Таңкы тамактардан баштайлы. Сырник, пшено менен, Таруу менен экен татару да. менен, Каймак. Бул фритата, свежий овощилер менен. Жемиштер менен фритата, бул жумуртка жана жемиштер. Сыр, Баштап, блинчик, каймак каймак менен. Мунун баарын өзүңөр жасайсыңарбы же сатып алып келесиңерби? Жок, мунун баардыгы биякта жазылат. Жакшы, аябай жакшы. Бул жак Бул таңкы тамак, бул түшкү тамактануу. Биринчи тамагы бүгүнкү биздин улуттук мампар тамак. Италия пастасы баланеза. Тоо этинен котлет пюре менен. чечевица сортусу, Жемиш, свежий жемиш. жемиштер. Бул полнегиз. Быштак менен лаваш. Быштак менен лаваш. Каттама биздин улуттук. Алма менен банан. банан. Бул наныбыз өзүңөр жасайсыңарбы? биз өзүбүз жасайбыз. Бездрожжевой. Бул сары май менен анан өзү нан кетет. Таңкы тамакка сары май менен. Атайын кыргызча нан балдарга кичинекей көлөмдө ар бир балага берген. Баягы кесилген бөлкө нанга эле көнүп калбадыкпы, өз наныбызды унутуп. Аны ушундай түштүктө күлчө деп коет, тандырга ушундай кичинекей балдарга арналган нандарды аны мектеп менюсуна киргизип, көбүрөөк кыргыздын салттуу тамактарын менюга киргизип, балдарды кыргызча салттуу тамактанууга дагы көндүрүп жаткан мезгилибиз. Муну дагы өзүңөр жасайсыңар, Баардыгын Азамат. жасайбыз. Жакшы, аябай. Баягы кургак ачыткы ден соолукка зыян деген маалыматтын негизинде биз баягы өзүнө эле камыр турушка өткөнбүз. Аябай сонун экен, рахмат. Адаттагы камыр турушка.
Мен болсо азыр чечевицадан баштасам болобу. Анткени мен чечевицаны аябай жакшы көрөм. Менин балдарым дагы жакшы көрөт. Рахмат. Дамдуу экен, аябай жакшы. Бул жака деген даамысы 5. Бирок мындан дагы пайдалуу кылам десеңиз, бул жака жашылчаны кошсоңуз аябай жакшы болмок. Укроп сыяктуудай нерсеничи. Кичинекей балдар жебейт, бирок көндүрсө кичинеден ден соолугу чың болмок деп мен айтам да. Аракетти. Биз кошуп көргөндө эмне болду? Эмне болду? Кичике бөбөктөрүбүз ичпей жашылчадан Качышты. Ошо качышканга байланыштуу. Ата-энелерге анда айтыш керек да, үйдөн суранычта балдарыңыз менен сүйлөшүңүз депчи, анткени алар өсүп келаткан организм да, анан аларга сөзсүз жашылча керек да. Ошо даамы мага аябай жакты. Кичинекей балдар муну оңой эле жеп коет деп мен ишенем. Бирок эгерде мынданыраак даражасын көтөрөм десеңиз, жашылча сөзсүз кошосуз, аны болмок. Чоң рахмат. Буга 5. Кийинкиси болсо, бул болсо пюре менен тоок. Тоокту каяктан алып келесиздер? Тоок биздин өзүбүздүн жеке өндүрүштөр, Кыргызстандыкы. Жакшы, аябай. Бычак жок берип аткансызбы? Эчтеке эмес. Мунун ичинде дагы бар экен, жакшы. Овощlar кыргызча. Жемиштер бар экен. Дамдуу аябай. Жакшы. Бул жака кичине соус кошуп койсоңуз, ошондо бул мындай сухойрок болбойт да, бирок мага даамы аябай жакты. Менин балдарым подлив сыяктуудай кичине кошсоңуз болот да. Менин балдарым мындай сөзсүз жеп самак. Жеп кеткен менин кызымчы муну жакшы көрөт аябай. Рахмат сизге. Буга 5. Кийинкиси болсо, муну мампар дедиңизби, мунун аты? Мампарды жеп көрөм. Уй эти менен. Уй эти менен. Кичине ачуураак деп ойлойм мен. Муну кичинекей балдар жей албайт го. Муну ачуусун алып салсаңыз жакшы болот. Анан майын кичирейтсеңиз жакшы жейт деп мен ойлоймун. Бирок даамы аябай даамдуу. Чоң кишилер муну сөзсүз жей алат. Рахмат. Буга болсо 4 коймокмун. Балдар кандай жешти? Балдар жакшы жешет. Биздин негизи балдар камыр менен болгон тамакты. Ушу Кандай тамакты жешти бүгүн? Бүгүн жакшы эле жешти. Жакшы. Майда балдар да жедиби? Майда балдарыбыз биринчи тамакты негизи көп жебейт. Ошо мүмкүн Улуу балдар жейт. жейтпи. Бирок кичинекей балдарга ачуу Тамак кичине туура келбейт. туура келбейт го деп ошонусу эле да. Бирок чоң балдар муну сөзсүз жей берет деп мен ойлоймун. Буга 4 коем деп ойлоймун. Кийинкиси болсо болонезе дедиңиз, Кийинкиси болонезе. Мага эмнеси жакты? Бул жакта деген пияз бар экен. Пиязден сөзсүз болсо жакшы, анткени пиязден бул иммунитетти жакшы көтөрөт да, жана канды да тазалайт. Ошон үчүн майда кылып кескениңизге аябай жакшы. Анткени көп балдар жебей коет го. Ошентип катып көрсөткөнүңүз мага жакты. Катканыңызчы. Кийинкисинен болсо, азыр көрөбүз. Даамы жакшы. Бирок кайрадан кичине май көбүрөөк болуп калыптыр. Майды кичине эле кошсоңуз, анткени кичинекей балдарга май кереги жок. Эт бар, белок ошол эле эң маанилүү да. Эконом дагы болот силерге. Анан көбү мындай боору жакшы иштебейт организм, ички организмдерчи. Анан муну жеп мындай кыйналып беришет да, туалетке бара албайт. Ошон кичине эле кошсоңуз жакшы болот дейм. Буга 4+ коем сизге. Рахмат сизге. Анан мага жакты. Бул жерде бадыраң бар экен, помидор жана сабиз бар экен, аябай жакшы. Кийинкисине эгерде ата-энелери үйдөн балдары менен сөзсүз сүйлөшсө, мындай жер жемиш жегенге акцент кылгыла десе, салат да кошсоңуз жакшы болмок да. Жана кадимки элечи, листья салата. Бөлөк күндүн менюсунда, Бар, Күндөрдө бар. Ошолорго акцент Кандай кылсаңыз салаттар бар. Бүгүнкү күндүн немеси ушундай болчу да, салаты. жакшы. Чай эмне менен айтып кетесизби? Бул ит мурун чайы. Ит мурун. Бул биздин карагат, тоо карагаттары, анан клубника чайы. Бул облепиховый. Ошондо сизде мындай
столовыйларга башка мектепке барганда карандай чай го алардыкы чай негизи там кара чай, зеленый чай. А силерде болсо травяной кыргызча чөп чай чөп чай болуп калат да, Бизде ромашка чайы бар, тоо карагат чайы, облепиховый чай, буга сизге жирный 5+. чөп чайлар. Ооба, анткени деген чөп чайлар деген негизи антиоксиданттар аябай көп болот, витамин С аябай көп болот, иммунитетти өзгөчө кышында, күзүндө аябай жакшы көтөрөт. Ошон үчүн билимкана мектебимде чөп чай барына мен аябай суктанам. Булар кымбат негизичи, кадимки эмелерге караганда. Бул чайыңызды ичип көрөйүн. Эмне менен дедиңиз? Тоо карагат чайы. Тоо карагат орусча кандай болот? Смородина. Смородина. Дикая. Аябай дамдуу. Мен балдарым ушундай чайды аябай жакшы көрөт да. Бизде үйүбүздө салып бар, уктаардын алдында сөзсүз ушундай чөптү эстеп калдым. Чөптү чайды ичип, анан жакшы укташат да. Ошон үчүн сизге бул майлуу 5+, анткени бул иммунитетти да көтөрөт, бул жакта антиоксиданттар көп жана витамин С да көп да. Ошон үчүн ата-энелер ыраазы болгула, ушул үчүн аябай сонун нерсе бул. И үйдөн балдарга берсе, Өзүңөр да берсеңер, өзүңөр да иммунитетиңер жакшы күчтүү болот жана балдарыңардыкы дагы да. Бул итмурун чай. Этмирун дамдуу аябай, витамин С көп. Шиповник, эл шиповник катары билет. Шиповник мен билем. Буга 5+, аябай сонун. Чайыңыз бияка келип чай ичиле турсам болот экен, мага аябай жакшы. Кийинкиси бул жакта мен алмаларды көрүп жатам. Алма эгерде карарып калса, бунун мааниси бул жакшы алма. Анткени деген органический алма карарыш керек сөзсүз да. Мисалы үчүн Америка башка барсаң, алмалар тура карарбайт. Ошого аябай жакшы. Бирок кызыл алмага баасы айырмасы барбы, жокпу? Айырмасы жок. Кызыл алмага өткөрсөңүз пайдалуураак, анткени деген кызылдын пигменти деген күндөн алат да, ошонун ордундачы. Ал жакта витаминдер көп да, анан алмадын боорду да жакшы тазалайт, ошон үчүн чоң рахмат. Банан дагы бар экен, банан аябай жакшы, бирок кичинекей лайфхак. Бананды деген ошо сыртын жакшылап жууп туруп, экиге бөлүп койсоңуз, ошо свежий бойдон менен жакшы турат, кабы менен эле кез, бирок ага чейин тазалап жууш керек. Ооба, сөзсүз жуушуңуз керек. Анан балдардын кичинекей моторикасы да жакшы иштейт да, өздөрү туура ачып, анан мусоркага салып эметип койсо, бул аябай жакшы да. Ошон үчүн бөлүп туруп эле коюп койсоңуз болот, мындай эмес да. Рахмат. Анткени кээ балдар деген колдорун жакшы жуушпайт да. Ооба. Анан өздөрү мынтип эметкенде бананды кир колу менен мынтип бананды жебей, сыртын жеп туруп, анан акырын ыргытып коюшат да, ошонусу жакшы. Алманы болсо мынтип чоң эмес, кичинекей бөлүктөн берсеңиз жакшы да, какабайт дагы, анан оңойраак жейт да. Кедеркилери чоң болгон үчүн жегиси келбейт го, бирок кичинеден бөлүп туруп берсеңиз жакшы. Буга дагы 5, анткени алма бул дагы иммунитетти көтөрө турган нерсе. Эми болсо, бул жакты бүтүрсөк, полдникти же болбосо таңкы тамактарды. Мен сырникти жеп көрсөм болобу, анткени мен сырникти өмүрүмдө жеген эмесмин. Бүгүн биринчи жолу жейм. Ооба. Бүгүн биринчи жолу жейм. Эмне себептен? Билбейт экенмин. Биринчи жеп көргөн барбы, ооба. Жакшы мектепти күн көрүп Сырник бул творог менен эмес, пшено менен да. Балдарга аябай. Толук таруудан жасалган. Бул сырник эмес экен да. Сырникти элестеткен, бирок таруудан жасалган таңкы тамак. Колум таза, мен жуугам. Бул болсо айран же каймак? Каймак. Каймак, оо. Аралашкен, быштак менен таруу аралашкен. Дамдуу. Сон. Кичинекей балдар жакшы жейби? Менче жакшы жейт деп ойлойм. Сырникти негизи эле могу сырник болуп тургандыкка байланыштуу жакшы жешет. Өзүңөр жасаган үчүн буга аябай 5. Аябай дамдуу экен. Кычкылдам жок бекен? Магазиндики жок. Кычкылыраак болуп калат го сырттан. Жок, аябай жумшак экен, жегенге тиштерге да жакшы да. Силер азыр эмне кылып атасыңар? Бул жакта жумшак нерсе бар. Кичинекей мышцалары жакшы иштейт, а бул жакта катуу нерсе бар. Чоң мышцалар да жакшы иштейт да, ошондо жана айтып кеттиңиз эле го. Биз ар кандай тамак жегенде алардын биз сүйлөй турган мышцалар керек да, ошолор деген батыраак чоңоёт да, анан жакшы сүйлөп башташат да, ошон үчүн. Жана сулуу болот балдар. Бизге окшош. Сөк жеп, Ооба. сөк кемирип, сөк жеп да чоңойбуз да. Ооба. Тоок жегенде биз майда сөөгүнөн бери кемирип салчубуз. Мага аябай жакты, жана айткандай эле чайларыңыз үчүн 5, бул аябай жакшы. Алма, банан болгон үчүн, жашылчалар болгон жакшы. Минустардан бул жактын кичине жирныйраак деп ойлойм. Бул жакка асыраак кошуңуз, жана бул ачуураак, кичинекей балдар жей албайт деп мен ойлоймун. Анан эгерде
пайдалуураак кылсаң сөзсүз бар жака негизи жашылчаны кошсоңуз болот да. Ар кандай жашылчанычы менюларга караштырып. Бул жак дамдуу экен, бирок тоже кичине жирнылаак, майда аз эле кошкон жакшы да. Анткени бул жактын эттин ичинде эле уже протеин, майлар бар да, ошол аркылуу алар алышат. Бул жак болсо 4 деп айттым го, жана 4+м дедимби, эсимде жок, бирок бул жакта курица кичине сухойраак экен, мука соус кошсоңуз аябай дамдуу болот. Чечевицаң аябай дамдуу. Эгерде жана айткандай пайдалуураак кылам десеңиз, жашылчадан көбүрөөк аз кууруп туруп, анан эң маанилүү бул ата-энелер сүйлөш керек да балдары мененчи. Эмнеге жашылчаны жеш керек? Сиздин жумушуңуз эмес, бул ата-энелердин жумушу да. Алар менен сүйлөш керек да. Анткени булар чоңое турган өспүрүм болот да, кийин чоңое турган адамдар болот да, аларга энергия, күч керек. Энергия, күч, ден соолук болуш үчүн келечекте сөзсүз азырдан баштап силер ушинтип камсыздаш керексиз аларды. Ошон үчүн чоң рахмат сизге. Келип текшерем сөзсүз дагы бир жолу. Бул чөп жашылча кошушуңузду атпайсызбы? Биздин ойдо мектептеги балдар Япониядагыдай биз көрүп келгендей өзүнүн жашылчаларын өздөрү өстүрсө дейм да. Өстүрсө мындан да жакшы болмок. Кориандр анан бул жака өздөрү кошконго алып келип берсе, анан жеп баштайт деп Ооба, ойлойм да. аябай жакшы болмок. Ошондой бир планды азыр ишке ашырабыз деп турабыз. Бир жайды дайындадык. Балдар Сону өздөрү өстүрсө алар түшүнөт да, баалайт да, мынчы менин колум менен өстүрдүм деп. Японецтерде итадакимас деп жешет да, ошон үчүн аябай жакшы экен. Аны өстүрүш да эң жеңил нерсе да. Ооба, алар батта Урукту эле алып келип жерге сеп коюп эле сугарып турсаң эле бат эле чоңоюп калат. Ооба. Таңкы тамактанууга фритата калды, блинчик экөө. Фритата Кыйналып калбадыңызбы? кыйналып калдым го кичине, кийинкисине келип. Мындай эле ишенесизби? Ишенем. Жакшы, аябай дамдуу. Бүгүн сизге мен 4+м коюп кетем. Чоң рахмат. 5ке кичине жетпейт, бирок мен ойлойм, кичине өзгөртсөңүз балдар мындан да күчтүү болот, жана ата-энелер да ыраазы болот деп ойлойм. Анда биз бир аз убакыт өтсө дагы чакырабыз өзгөрүүлөрдү, бүгүнкү менюнун өзгөрүүсүнө. Анан келип 5 коюп кеткенге аракет кылыңыз. Аракет кылабыз. Силерге чоң рахмат. Рахмат сизге. Силерге. Анан жана мен бир нерсени айтып кетейин. Жана сурадым, фильтр сууну кандай ичет дегенде мага айтышты, фильтр бүт жерде коюлган депчи. Ал жака да майлуу 10 коем, анткени деген силер билесиз, биздин экология аябай жаман, сууларыбыз аябай кир. Фильтр койгонубуз үчүн бул аябай кымбат нерсе. Сизге чоң рахмат. Рахмат. Түшүнүш керек да, эгерде балдарым болочокто аябай жакшы адам болуусу келсе, ден соолугу чың болуусу келсе, үйдөн башталат да. Мен биякта көбүнчө көрдүм, мына шоколад алып берип коюп, чипс алып берип коюп, ошо менен болду депчи. Бир жолу алып бересиздер, макул, анча катуу негативдүү таасир деле бербейт, бирок постоянно ошентип алып бере берсең, балдардын тиштери да жаман болот, сөөктөрү да жакшы өспөйт да. Ошон үчүн эң маанилүү бул үйдөн баштап, тарбия үйдөн берип, тамакты жакшы берип, режим болуш керек да. Ошого мен дайыма айтам да, балдарыңардын ден соолугу силердин эле колуңарда депчи. Ошон үчүн аябай рахмат ушул чоң көйгөйдү азыр сиз айтып кеткениңизге. Анткени биз эми жаңы келген нерсенин баары салттуу нерседен артык көрө бермей адатыбыз бар. Кыргызда чынында эле ошондой адат бар. Бирок көрсө биздин салттуу тамактануубуз эң туура экен. Ошол себептен дагы биз менюга кыргыздын тамагын мүмкүн болушунча кайра кайтарып киргизип атабыз. Анткени балдар наггетс менен чоңоюп калды. Салттуу тамактанбай да калышат. Жыты да өзгөрөт да баланыңчы, анан кыргызча тамактансын деп көп кыргыздын тамагын кошуп, куруту да кошуп, сары майды да кошуп, кыйналса да көнүп кетишет. Бул бир себеп болду, бул салттуу тамактанууну сактап калуу. Экинчи себеп, көп башталгыч мектептин балдары логопеддин кызматына муктаж. Биз аябай таң калдык. Биз логопедди жумушка алганга туура келди, анткени 90% балдар логопедди 6 жашта, 7 жашта логопедке муктаж. Маселе эмнеде? Көрсө, биздин балдар жумшак гана тамак жеп чоңоюп, могу булчуңдары, жаактары, тили, тиши бүт нерсеси туура эмес, өнүгүп атыптыр.
А биз кантип чоңойгонбуз? Биз катуу тамак, алма жеп, жаңак жеп, бүт мышцалардын баарын сөөк колдонуп, кемирип э? туурабы, тарамыштарды жулуп жеп чоңойгонбуз да. Ошон үчүн келбет дагы бөлөк да. Баардыгы кыргыздар эмне сулуу дей берет. Сөөк кемирип атып алма жеп атып эле сулуу экен да көрсө. Аны токтоткондо, жумшак тамактанууга өткөндө эле бул өзгөрөт экен да. Анан ошону эске алып, балдарга азыр катуураак тамакты киргизип атабыз. Ооба, туура. Ошол дагы маселе, ошол менен да бөлүшүп коелу. Анткени үйдө энелер ата эне тамактанып атканда ошону эске алып, могу өсүп аткан балага катуу тамак дагы керек деп, менюга ошону киргизе баштайт. Ооба. Анан логопедке барбай, бала табигый жол менен өзү өнүгөт. Мен аны билбептермин, азыр көбүнчө балдар логопедке барат. Анткени менин балдарымдын баардыгы кыргызча дагы акцентсиз сүйлөйт. Эми сенин балдарың сиздин Алманы- балдарыңыз алма жеп чоңоюп Ооба, атпайбы? алманы жакшы көрүшөт. Алма аябай. жеген, сабизди кайнатып берген тура деп мен окудум. Чийки бойдон жесек, ал пайдалуу заттардын баары өтө бербейт экен. Бирок жумасына 4 жолу кайнатылган сабиз жеген балдар иммунитети күчтүү болот экен деп окудум. Бүгүн бул жаңы маалымат болду. Жана айттың го, зелень, эмне дедиңиз? Жашылча. Жашылча. Эмнеге пайдалуу? Анткени жашылчада минеральный соли деген бар да, минеральный туз деп коетпу. Ошол деген как раз биздин нервный системага аябай керек да. Нервный системага эмне глюкоза керек жана минеральный соли керек да. Аны сиз жашылчадан ала аласыңыз. Сельдерей, шпинат, бадыраң, ошолордон алсаңыз аябай жакшы да. Анан мээси аябай жакшы иштейт. Анткени деген химическая связьтер бар да биздечи, ошонун баары туура информация бири-бирине берип турат да, электролит аркылуучу. Ошон үчүн мен деген балдарым, мисалы үчүн менин балам кинзаны жакшы көрбөйт. Кинза кыргызча кандай экенин билбейм. Кинза деп эле айтабыз. Кинза деп эле айтылабы. Аны мен смузилерге катып берем да. Смузиге банан, кинза, жашылча бүт баарын берип туруп ал ичет. Анан 4 жашта болсо дагы мындай кадимки чоң балдардай сүйлөшөт да, аябайчы. Ооба, өтө акылдуу. Рахмат, сиз көргөнүңүздөр. Аябай жакшы көрөм. Ошол. Дагы кошумча тема бул сосиска, колбаса деген тема. Көп окуйм, зыяны көп, тиги деп анан ойлойм да, ошону тандап алып атканда, сатып алып атканыбызда тазасын алсак, курамын окусак, Курамын сөзсүз окуш керек. анан балким ордуна балдарга чучук берген зоңбу деп дагы мектептин менюсуна чучуктан бери кошолу деп да чыкпадымбы. Ата-энелер эмне дейт Аз мас болсо дагы билбейм ата-энелер кандай кабыл алат, бирок балдарга аябай керек нерсе да, мээсине өзгөчө туурабы? Эми чучук кичине Нутрициолог катары ушул чучук боюнча да сиз комментарий берип коюңузчу. албетте, эгерде сиз чучук менен сосисканы салыштырсаңыз, чучук пайдалуураак деп мен ойлойм. Анткени курамын окусаңыз, сосискада эмне бар? Красительдер бар, кыргызча кандай экенин билбейм. Боектор бар, усилители вкуса бар. Усилитель вкуса деген эмне? Күчтөндүрүүчү заттар. MSG деп коет. Аны деген ал бүт фастфудтарда бар. Эмне үчүн балдар наггетс жегиси келет? Эмне үчүн балдар гамбургер жегиси келет? Анткени анын даамы аябай күчтүү болуп атпайбы? Анан сен ошол күчтүү кечке берип атып, жөнөкөй арбуз деп коем, жөнөкөй бадыраңды берсең, ал жактырбайт да бадыраң. Анткени ал түшүнбөйт ал жакта деген даамы жок болгондой сезет да, суу ичкендей элечи. Ал деген мээге дагы аябай зыян тийет. Эмне үчүн? Менин оюмча, эмне үчүн аутизмдер аябай көп? Анткени ата-энелер өздөрү усилители вкуса аябай катуу жешкен да. Балдардын развитиясына бул зыян деп мен ойлойм да. Менин балам Кыргызстанга келгенде эле сосисканы биринчи жолу жеп көрдү да. Мен аны берген жокмун, бирок биз конокко барганда ал жеп, "Ва, бул эмне?" деп менин балам аябай шок болду да. Ошон үчүн эгерде салыштырсак, мен деген чучук берген мен жакшы деп ойлойм, сосиска алып бергенче караганда. Рахмат. Эгер үй бүлөдө ар дайым эт менен камсыздоого мүмкүнчүлүк болбосо, мен мисалы үчүн кызыл эт жебейм да, мен белокту башка жол менен алам. Кызыл этти азайткыла деп дагы мына дүйнөлүк эл аралык ден соолук мекемелери бизден өтүнүп атат канча жылдан бери. Ошол кызыл эттин ордун эмне азык менен жапсак болот? Балдардын өсүшүнө тоскоолук кылбагандай. Эгерде балдар, кээдирки балдар бар, эт жегим келбейт, сасык деп айткандар. Мен ошондой балдардын арасында болгом кичинекей кезимде. Картошка.
Картошка берсек. горох белок бар, Ага. брокколиде белок бар. Ошолорду сиз берсеңиз алар дагы белок. Брокколи дагы арзан нерсе эмес да, өтө кымбат нерсе. М. Куруу түзмө менен жапсак болобу ордун? Болот, албетте Ал да болот. жакшы тамак Ал дагы турабы? жакшы, ооба. Катыкталган сорполор, Болот, шорполор, ооба. тофу колдон келсе, даамына көнсө эгер адам. Эгерде бирок кичинекей балдар аларга көбүнчө деле Тофуну кызыкпайт жебейт, го дейм, ооба. Бирок эгерде балдар жебесе, анда вот картошка берсеңер болот, горох берсеңер болот, ал жакта белок көп. Фасоль, Фасоль да дагы көп, ооба. Грибы кыргызча козу карын, козу карын, козу карынды көп берсеңер машты да болот. кошсок болот, ооба. Болот, Маш маш дагы, ооба. ногот, маш, Ооба, фасоль. ооба. Негизи Же эт бурчак деген дейт. бурчак, ооба. Эт деген качан зыяны тиет? Биз деген кечке аны кууруп Куурулган соустарды этти. кошуп аябай көп, анан этти аябай көп жегенде ошондо зыян болот да. Эми бизде кыргыздар кандай эт жеп туруп анан ошондой ошол убакытта эле сахар менен көп кошулган чай ичет го, ошол туура эмес да. Анткениден эмне болот биздин организмде? Биз ошону жегенде эт деген бүт клетканын баарын мындай жаап калат да, мындайчы, анан глюкоза башка клеткалар өтө албайт да. Ошондон кийин анан сахарный диабет болуп, жүрөктөр ооруп калат го. Ошон үчүн сөзсүз этти өзүнчө жеш керек, глюкоза, сахарын баарын өзүнчө жеш керек да. Бир убакытта эмес. Бөлүп, ооба. Рахмат. Анда ата энелерге кошумча видео тартып, балдарга мектепке же жолго эмне азыктарды кантип салып берсек деп Мен көрсөтсөк, көрсөтсөм жакшы болмок. көрсөтүп бересизби? Сөзсүз. Анткени жаңы нерсе баштап атканда көрүп үйрөнбөсөң жөндөн жөн эле баштап кетиш кыйын. Илгери апаларыбыз нан салып берчү, айран куюп берчү, бизге эт салып койчу. Алма Талап алага чыкканда же жолго чыкканда алма салчу, сөзсүз жаңак да салып койчу. Ооба. Кандай сонун болгон. Ооба. Азыркы күндө биз жолдо эмне эметип атабыз? Сэндвич, шаурма, чипсы, дагы эмне? Балдар жанагы макси чай, каякта чайлар, ооба. туурабы? Каякта соктор. Аны көрсөтсөк, негизи чын эле көрсөтүш керек. Мен кээде эмес, бирок дайыма түшүнөм да, ата эненин убакыты жок. Анан иштеш керек, акча табыш керек деп ушинтип эле айлана беребиз го. Бирок эгерде бир жумада бир убакыт бөлүп койсоң, ошого базарга баарын список менен алып келип даярдап койсоң, ошондо мындай тартип келет да үйгөчү. Эмки эпизоддо балдарды өздөрүнө меню түздүрүп, кантип ошол базарлыкты жасатканды өздөрүнө жасатканды үйрөтөлү. Ооба. Мага жагат ушундай нерселер үйрөтөбүз. Рахмат сизге, бүгүн аябай сонун убакыт болду. Аябай көйгөйлөрдү алып чыктык, сүйлөштүк. Силерге дагы чоң рахмат. Мен кыргызча азыр жолдошум экөөбүз үйрөнүп жатабыз. Рахмат ошол аракетиңерге. Аракет Көп кылып киши жатабыз. силерди көрүп дагы кыргыз тилинде сүйлөйүн, үйрөнөйүн деп аттанат, сөзсүз. Ооба. Рахмат силерге. Сиздерге рахмат. Ар бир комментарийди окудук. Биринчи, экинчи эпизоддон жазгандарыңыздар, жылуу сөздөрүңүздөргө рахмат. Сунуштар, суроолор келсин. Ошолордун негизинде мындан аркы эпизоддорубуз дагы жасалат, темалары. Биз сиздер үчүн бул подкаст кызыктуу, баалуу болсун деген ой менен чыгарып жатабыз. Коомубуз өзгөрүп, туура бир жакшы адаттарды жаратсак, бирок ошол эле кезде салттарыбыздан арылбасак, салттуу тамактануу, салттуу жүрүм турум, тилибизди сактап калсак, бирок бир эле жерде тура бербей, ошол салтты сактап жана алдыга кадам таштай алсак деген ой менен, ниет менен ушул подкастыбызды улантып жатабыз. Ооба. Чоң рахмат силерге. Кийинки көрүшкөнгө чейин. Сиздерге белек катары тартууланган Асель Минагава Асан экөөбүздүн белек подкастыбызды көргөнүңүздөргө Чоң рахмат. чоң рахмат айтабыз.